Экинчи бап. Асман менен жер жана алардын бардык кошуундары ушундайча жаралып бүткөн. Ошентип 7-нчи күнгө оогондо Кудай өзүнүн жаратуу ишин бүтүрдү. Өзүнүн бардык иштерин бүтүрүп 7-нчи күнү эс алды. Анан Кудай 7-нчи күнгө батасын берип, аны ыйыктады. Анткени Кудай өзү жараткан жана жасаган бардык иштерин бүтүрүп, ошол күнү эс алды. Асман менен жердин жаратылуусу мындай болду. Кудай Теңир асман менен жерди жаратып жатканда, жерде эч кандай бадал жок эле, эч кандай чөп өсө элек болчу. Анткени Кудай Теңир жер бетине жамгыр жаадырган эмес, жерди иштете турган адам да болгон эмес. Бирок жерден буу көтөрүлүп, бүт жер бетин сугарып турган. Анан Кудай Теңир топурактан адам жаратып, анын жүзүнө өмүр демин үйлөдү. Ошондо ал тирүү жан болуп калды. Анан Кудай Теңир чыгыштагы эйденге баг отургузуп, ал жерге өзү жараткан адамды жайгаштырды. Андан кийин Кудай Теңир топурактан көрүнүшү жакшы, жегенге жарактуу ар кандай мөмөлүү дарактарды өстүрүп чыгарды. Бактын ортосуна өмүр дарагын жана жакшылык менен жамандыкты таанытып билдире турган дарак өстүрүп чыгарды. Эйденден бакты сугара турган дарыя агып чыкты. Ал ошол жерден 4 дарыяга бөлүндү. Биринин аты Пишон, ал алтын чыккан бүт Хабила жергесин айланып агат. Ал жердин алтыны да жакшы. Ал жерде жыпар-жыттуу чайыр жана агат ташы бар. Экинчи дарыянын аты Гихон, ал бүткүл Куш жергесин айланып агат. Үчүнчү дарыянын аты Хидекел, Тигр, ал Ашурдун алдынан агып өтөт. Төртүнчү дарыя Эфрат. Эйден багын иштетсин жана сактасын деп, Кудай Теңир адамды ошол бакка жайгаштырды. Анан Кудай Теңир адамга мындай деп осуят кылды: бактагы ар кандай дарактын жемишинен жесең болот. Бирок жакшылык менен жамандыкты таанытып билдире турган дарактын жемишинен жебе, анткени андан ооз тийген күнү өлүп каласың. Анан Кудай Теңир мындай деди: адамга жалгыз болуу жакшы эмес, ага ылайык жардамчыны жараталы. Кудай Теңир топурактан талаа жаныбарларын, асман канаттууларын жаратып, аларды адам кантип атаарын көрүү үчүн жана ал ар кандай тирүү жанга кандай ат койсо, ошол жандын аты ошондой болсун деп адамга алып келди. Адам бардык жаныбарларга, асман канаттууларына, талаа айванаттарына ат койду. Бирок ага ылайык жардамчы табылбады. Ошондо Кудай Теңир адамды катуу уйкуга салды. Ал уктап калганда анын бир кабыргасын алып, ордун эт менен жаап койду. Ошентип Кудай Теңир адамдан алынган кабыргадан аял жаратып, аны адамга алып келди. Ошондо адам мындай деди: бул менин сөөгүмдөн чыккан сөök, этимден чыккан эт. Ал аял деп аталат, анткени эркектен алынды. Ошондуктан адам ата-энесин таштап, аялы менен биригет. Ошентип экөө бир дене болот. Адам менен аялы экөө тең, жылаңач эле, бирок уялышчу эмес. Экинчи бөлүм. Ирод падышанын убагында Жүйүт жеринин Бейт-Лехем деген шаарында Иса төрөлгөндө, чыгыштан Иерусалим шаарына даанышмандар келип: "Жүйүттөрдүн жаңы төрөлгөн падышасы кайда? Чыгыштан биз анын жылдызын көрүп, ага таазим кылганы келдик" дешти. Муну укканда Ирод падышанын тынчы кетти. Аны менен бирге бүт Иерусалим эли да дүрбөлөңгө түштү. Ошондо Ирод башкы ыйык кызмат кылуучулар менен элдик мыйзам окутуучулардын баарын чогултуп алып, алардан Машаяк кайсы жерде төрөлүшү керек деп сурады. Алар ага мындай деп жооп беришти: Жүйүттүн Бейт-Лехем деген шаарында төрөлүшү керек. Анткени бир пайгамбар аркылуу мындай деп жазылган: "Бирок сен Бейт-Лехем, Жүйүт жери, Жүйүттүн башка шаарларынан эч бир нерсең менен кем эмессиң. Анткени сенден менин элим Исраилди жетектеп жүрө турган жол башчы чыгат." Ошондо Ирод даанышмандарды өзүнө жашыруун чакыртып алып, жылдыздын пайда болгон убактысын астыртадан сурап билип алды. Анан аларды Бейт-Лехемге жөнөтүп жатып, баргыла да ошол наристе жөнүндө жакшылап сураштырып билгиле. Аны табаарыңар менен мага кабарлагыла, мен да барып ага таазим кылайын деди. Падыша муну айткандан кийин алар жөнөп кетишти. Чыгышта көрүнгөн жылдыз алардын алдында жылып жүрүп отуруп, наристе жаткан жерге келип токтоду. Жылдыздын токтогонун көргөндө даанышмандар аябай сүйүнүп кетишти. Анан алар үйгө кирип, наристени жана анын энеси Мариямды көрүштү. Ошондо алар жүз төмөндөп жыгылып, ага таазим кылышты.
Сандыкчаларын ачып, ага ладан, смирна деген жыпар жыттуу заттарды жана алтын тартуу кылышты. Алар Иратка кайтып барбоо керектиги жөнүндө түштөрүндө аян алып, өз өлкөсүнө башка жол менен жөнөп кетишти. Данышмандар жөнөп кетишкенден кийин Теңирдин периштеси Жусупка түшүндө көрүнүп, «Тур, наристени жананын энесин алып Мисирге кач. Мен айтканга чейин ошол жерде бол. Анткени Ират наристени өлтүртүү үчүн издеткен жатат» деди. Ошондо Жусуп ордунан туруп, наристени жананын энесин алып түн ичинде Мисирди карай жол тартты. Ошентип алар Ираттын көз өткөнчө ошол жерде болушту. Теңирдин бир пайгамбар аркылуу уулумду Мисирден чакырып алдым деп айткан сөзүнүн аткарылышы үчүн ушундай болду. Ират өзүнүн данышмандарга алданып калганын билгенде, аябай каарданып, Бейтлехемдеги жананын тегерек четиндеги 2 жаштагы жана 2 жашка чейинки эркек балдарды кырып салууга аскерлерди жөнөттү. Ал анын жашын данышмандардан сурап билип алган убакыт боюнча аныктады. Ошондо Жеремия пайгамбар аркылуу Рама шаарынан зар какшап боздоп ыйлагандын үнү угулат. Бул өзүнүн балдарын жоктоп ыйлаган Рахел. Ал сооронгусу келбей жатат, анткени алар эми жок деп айтылган сөз аткарылды. Ираттын көз өткөндөн кийин Мисирде Теңирдин периштеси Жусупка түшүндө көрүнүп, «Тур, наристени жананын энесин алып Исраил жерине жөнө. Анткени наристени өлтүрүүнү каалагандардын көзү өтүп кетти» деди. Ошондо Жусуп ордунан туруп, наристени жананын энесин алып Исраил жерине келди. Жүйүт аймагында атасы Ираттын ордуна уулу Архелай падышачылык кылып жатканын угуп, Жусуп ал жака баруудан коркту. Бирок түшүндө аян алып, Галилея аймагын көздөй жол тартты. Ал жерге келип, Назарет деген шаарга жайланышты. Пайгамбарлар аркылуу ал Назареттик деп аталат деп айтылган сөздүн аткарылышы үчүн ушундай болду. Экинчи бөлүм. Бабыл падышасы Небухаднецар Бабылга туткундап кеткен туткундардын ичинен Иерусалимге жана Жүйүт аймагына, өз жерине кайтып келген бул өлкөнүн уулдары булар. Зоробабыл менен Жешуя менен Некемия менен Серая менен Рейлай менен Мордохай менен Билшан менен Миспар менен Бигбай менен Рехум менен Баан менен келген Исраил элинин саны. Парош уулдары 2172, Шепатия уулдары 372, Арах уулдары 775, Жашия менен Жояб уулдарынан Пахат Мааптын уулдары 2812, Эйламдын уулдары 1254, Затунун уулдары 945, Закайдын уулдары 760, Банинин уулдары 642, Бейбайдын уулдары 623, Азгаттын уулдары 1222, Адонукамдын уулдары 666, Бигбайдын уулдары 2056, Адындын уулдары 454, Жехискиянын үй бүлөсүнөн Атаирдин уулдары 98, Бейтсайдын уулдары 323, Жоранын уулдары 112, Хашумдун уулдары 223, Гибардын уулдары 95, Бейтлехемде туулгандар 123, Нетопада жашагандар 56, Анатотто жашагандар 128, Азмабетте туулгандар 42, Кирият Жеяримде, Кепирада жана Бейротто туулгандар 743, Рамада жана Гебада туулгандар 621, Мукмаста жашагандар 122, Бейтелде жана Айда жашагандар 223, Небодо туулгандар 52, Магбиште туулгандар 156, башка Эламдын уулдары 1254, Харимдин уулдары 320, Лотто, Хадитте жана Онодо туулгандар 725, Жериходо туулгандар 345, Сенаада туулгандар 3630. Ыйык кызмат кылуучулар Жешуянын үй бүлөсүнөн Жедая уулдары 973, Имердин уулдары 1052, Пашкурдун уулдары 1247, Харимдин уулдары 1017, Лебилер, Одабия уулдарынан Жешуя менен Кадмиелдин уулдары 74, Ырчылар Асаптын уулдары 128, Дарбазачылардын уулдары Шалумдун уулдары, Атеирдин уулдары, Талмондун уулдары, Акуптун уулдары, Хатитанын уулдары, Шобайдын уулдары бардыгы болуп 139. Нетиндер Зиханын уулдары, Хасупанын уулдары, Табаотанын уулдары, Кейростун уулдары, Сиянын уулдары, Падондун уулдары, Лебандын уулдары, Хагаптын уулдары, Акуптун уулдары,
Hagaптын уулдары, Самылайдын уулдары, Ханандын уулдары, Гиделдин уулдары, Гахардын уулдары, Реяйдын уулдары, Ретсиндин уулдары, Некоданын уулдары, Газамдын уулдары, Узанын уулдары, Пасеяхтын уулдары, Бейсайдын уулдары, Аснанын уулдары, Меунимдин уулдары, Непусимдин уулдары, Багбуктун уулдары, Хакупанын уулдары, Хархуртун уулдары, Батсулуттун уулдары, Мехиданын уулдары, Харшанын уулдары, Баркостун уулдары, Сисранын уулдары, Тамактын уулдары, Нецияхтын уулдары, Хатипанын уулдары, Сулаймандын кулдарынын уулдары, Сотайдын уулдары, Сопереттин уулдары, Перуданын уулдары, Жааланын уулдары, Даркондун уулдары, Гиделдин уулдары, Шепатиянын уулдары, Хатилдин уулдары, Похерет Себайымдын уулдары, Аминин уулдары. Бардыгы болуп Нетиндер менен Сулаймандын кулдары 392. Ысрайылдан кайсы уруудан экенин көрсөтө албаган Тейл Мелахтан, Тейл Харшадан, Керуб, Адан, Имеерден чыккандар мына булар: Делаянын уулдары, Тобиянын уулдары, Некоданын уулдары 652 адам. Ыйык кызмат кылуучулардын уулдарынан Хабаянын уулдары, Акостун уулдары жана Гилаттык Барзелайдын кызына үйлөнүп, ошолордун аты менен аталып калган Барзелайдын уулдары. Алар өздөрүнүн санжирасын издешкен, бирок ал табылган жок. Ошондуктан алар ыйык кызматтан чыгарылган. Тиршапа аларга Урим менен Тумим аркылуу Кудайдын эркин сураган ыйык кызмат кылуучу чыкмайынча ыйык тамактан жебеш керектигин айтты. Бардык жамаат биригип 42360 адам болду. Алардын 7337 кулу менен күңүнөн тышкары дагы 200 ырчы кыз жигити болгон. Алардын 736 245 качыры, 435 төөсү, 6720 эшеги болгон. Иерусалимдеги Теңирдин үйүнө келген уруу башчылардын кээ бирөөлөрү Теңир үйүн өзүнүн мурунку турган жерине кайра тургузуш үчүн өз каалоосу менен курмандык кылышты. Байлыктарына жараша алар курулуш иштери үчүн анын казынасына 61.000 драхма алтын, 5.000 мина күмүш жана ыйык кызмат кылуучулар кие турган 100 кийим беришти. Ошентип ыйык кызмат кылуучулар да, лебилер да, эл да, ырчылар да, дарбазачылар да, нетиндер да өз шаарларында жашап калышты. Ошондой эле бүт ысрайылдыктар да өз шаарларында жашап калышты. Экинчи бөлүм. 50-күн майрамында алардын бардыгы бир жерге чогулушту. Бир маалда асмандан катуу шамалдын добушундай болгон добуш чыгып, алар отурган үйдүн ичин толтурду. Анан жалындай болгон тилдер бөлүнүп, алардын ар биринин үстүнө түштү. Ошондо бардыгы ыйык рухка толуп, рух берген тилге жараша ар кандай тилдерде сүйлөй башташты. Ошол убакта Иерусалимде бүт дүйнө жүзүнөн келген динчил жүйүттөр бар эле. Бул добушту уккан адамдар чогулуп, дүрбөлөңгө түшүштү. Анткени шакирттер ошол адамдардын ар биринин тилинде сүйлөп жатышкан эле. Бардыгы айран таң калып, өз ара мындай деп сүйлөшүп жатышты. Сүйлөп жаткан бул адамдардын бардыгы галилеялыктар эмеспи? Булар кандайча ар бирибиздин эне тилибизде сүйлөп жатышат? Биз парфтыктар, мадайлыктар, эйламдыктар жана Месопотамия, Жүйүт, Каппадокия, Понт жана Асия тургундары, Фригия, Памфилия, Мисир жана Киринея тараптагы Ливия аймагынын тургундары, Римден келгендер, жүйүттөр жана празелиттер, криттиктер жана аравиялыктар өз тилибизде алардын Кудайдын улуу иштери жөнүндө айтып жаткандарын угуп жатабыз. Бардыгы аң-таң болуп, эмне дешерин билбей, бири-биринен бул эмнеси деп сурап жатышты. Ал эми кээ бирөөлөрү алар таттуу шарап ичип мас болуп алышса керек деп шылдыңдап жатышты. Ошондо 11 элчинин жанында турган Петр үнүн көтөрүңкү чыгарып аларга мындай деди: Жүйүт эркектери жана Иерусалим тургундары, бул жөнүндө силерге айтып берейин, сөзүмө кулак салгыла. Алар силер ойлоп турганыңардай мас эмес, себеби азыр күндүзгү 3-чү саат эле болду. Бул жөнүндө Жоэл пайгамбар алдын ала мындай деп айткан: Акыркы күндөрдө мындай болот дейт Кудай: Мен ар бир адамдын үстүнө өз рухумду төгөм. Ошондо уулдарыңар менен кыздарыңар пайгамбарчылык кылышат, жаш балдарыңар көрүнүш, карыяларыңар түш көрүшөт. Ошол күндөрдө мен кулдарымдын үстүнө да, күңдөрүмдүн үстүнө да өзүмдүн рухумду төгөм. Ошондо алар пайгамбарчылык кылышат. Асманда кереметтерди, жер үстүндө жишаандарды көрсөтөм. Алар кан, от жана түтүн. Теңирдин улуу жана коркунучтуу күнү келердин алдында күн караңгылайт, ай кандын өңүндөй болуп кызарат. Ошондо мындай болот: Теңирдин ысымын чакырган ар бир адам куткарылат. Исраил эркектери, сөзүмө кулак салгыла. Силер Назареттик Ыйсаны мыйзамсыздардын колу менен айкаш-чыгачка кадап өлтүрдүңөр. Бирок ал силердин колуңарга Кудайдын чечими жана алдын ала көрө билүүсү боюнча салынып берилген.
Өзүңөр билесиңер, Кудай ошол адам аркылуу силердин араңарда кудуреттүү иштерди, кереметтерди жана жышаандарды көрсөтүп, силерге ал жөнүндө күбөлөндүргөн эле. Бирок Кудай аны өлүм кишенинен бошотуп, тирилтти. Анткени өлүм аны кармап тура алган жок. Дөөт ал жөнүндө мындай деп айткан: Теңирди мен өзүмдүн алдымдан ар дайым көрүп турдум, анткени ал менин оң жагымда, мен олку-солку болбойм. Ошондуктан жүрөгүм кубанычка толуп, шаттанып сүйлөйм. Атүгүл денем да үмүт менен тынчтанат. Анткени сен менин жанымды өлгөндөр жаткан жайда калтырбайсың, өзүңдүн ыйыгыңдын чирүүсүнө жол бербейсиң. Сен мага өмүр жолун таанытып билдирдиң. Сен мени өзүңдүн алдыңда кубанычка бөлөйсүң. Агайын туугандар, силерге түпкү атабыз дөөт тууралуу тайманбастык менен айтууга уруксат бергиле. Ал өлдү, көргө коюлду, анын мүрзөсү азыр да бар. Ал пайгамбар болгондуктан жана Кудайдын сенин тукумуңдан Машаяк чыгат. Аны сенин тагыңа отургузам деген убадасын билгендиктен, Машаяктын кайра тирилери жөнүндө анын жаны өлгөндөр жаткан жайда калтырылган жок, анын денеси чириген жок деп алдын ала айткан. Ошол Исаны Кудай тирилтти. Ага биз баарыбыз күбөбүз. Ал Кудайдын оң колу менен асманга көтөрүлүп, атасы убада кылган ыйык рухту алды да үстүбүзгө төктү. Азыр силер ошону угуп көрүп турасыңар. Дөөт асманга көтөрүлгөн эмес, бирок ал мындай дейт: Теңир менин теңириме, мен сенин душмандарыңды бут алдыңа жыкканга чейин менин оң жагыма отур деди. Ошондуктан бүт Исраил эли так билип алгын, силер айкаш жыгачка кадаган ошол Исаны Кудай өзү теңир жана Машаяк кылды. Муну ушканда алардын жүрөгүнө канжар сайылгандай болду. Ошондо алар Петрден жана башка элчилерден: Агайын туугандар, эми биз эмне кылышыбыз керек деп сурашты. Петр аларга: Күнөөңөр кечирилиши үчүн тобо кылгыла. Ар бириңер Иса Машаяктын ысымынын урматына сууга чөмүлдүрүлгүлө. Ошондо Кудай силерге ыйык рухту белек кылат. Анткени Кудайдын убадасы силерге, силердин балдарыңарга жана алыстагылардын бардыгына Кудай теңирибиз чакырган ар бир адамга тиешелүү деп жооп берди. Ал мындан башка дагы көп сөздөр менен күбөлөндүрдү да, бул бузулган муундан сактангыла деп насаат айтты. Ошондо анын сөзүн чын жүрөктөн кабыл алгандар сууга чөмүлдүрүлүштү. Ошол күнү аларга 3000ге жакын кошулду. Алар элчилердин насааттарын угушчу, бири-бири менен баарлашышчу, нан сындырышчу жана сыйынышчу. Ар бир адамда коркунуч бар эле. Иерусалимде элчилер көптөгөн кереметтерди жана жышаандарды көрсөтүп жатышты. Исага ишенгендердин баары чогуу болушчу, баардык нерселерин ортого коюшчу. Баардык мүлктөрү менен жеке менчиктерин сатышып, акчасын баардыгына, ар биринин муктаждыгына жараша бөлүп беришчү. Күн сайын ибадатканада чогуу болушчу, үйлөрдө нан сындырып, кубаныч менен таза жүрөк менен тамактанышчу. Кудайды даңкташчу, бүт эл аларга жакшы мамиле кылчу. Теңир болсо жыйынга куткарылгандарды күн сайын кошуп жатты.